Андыктан бул жакка сөзгө чыга турган адамдардын саны ушунчалык көп. Баарыңыздардын тилегиңиздер, максатыңыздар бир экенин да билебиз. Ал эми кийинки сөз Садыр Нуркожоевичтин коллегасы жана досу, учурда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Зиядин Жамалдиновго сөз беребиз. Ассалаумағалейкум, урматтуу туугандар. Мен бүгүнкү күнү биринчиден ушул досум Садырдын 50 жашына чыкканына чын жүрөктөн куттуктап элем. 50 жылдык маракесинде Садыр досум бошнотукта биз менен чогуу ушул жерде отуруп той берип майрамдасак жакшы болмок. Бирок тилекке каршы чындык үчүн акыйкат издеп жүрүп бүгүнкү күндө ошол колонияда отуруп 50 жашыны өткөзүп отурат. Мен айтат элем, Садыр жалгыз эмес экен. Садырдай чынчыл адамдар мына бул жерге келип бүгүнкү күндө ушул Садырдын юбилейине катышып, ушул китептин бет ачарына катышып баарыңыздар отурасыздар. Демек, бүгүнкү күндө Садыр жалгыз эмес экен, Садырдын жалгыз экенин билгизбей, сиздер ушул жерге келип өз сөзүңүздөрдү айтып, же болбосо ушул айткан сөздөрдү угайын деп келгениңиздер үчүн дагы сиздерге дагы чоң рахмат, ыраазычылыкты айтып кеттим. Эми Садыр жөнүндө айта турган болсом, мен биринчи жолу Садыр менен 2005-жылы таанышканмын. Мен 2005 жылы ошол 3-чү чакырылышка депутат болуп келгенде, биз Садыр менен чогуу депутат болгонбуз. Ошол отурган партабыздагы бизге алфавит боюнча берилет эле, ошол Жапаров, Жамалдинов, Жээнбеков, Жураев деген депутаттар менен 4 депутат бир жерде отурганбыз да. Ошондо эле мен Садыр менен таанышып, Садырдын ким экендигин билип, Садыр ошол эле мезгилде, ошол тааныган мезгилинде эле ошол акыйкатты сүйлөп, чындыкты айтып, жаман жолго барбайлы деп бизге дагы канчалаган өздөрүнүн насааттарын айтып, жакшы чынчыл элге керек болгон маселелер көтөрөлү деген көптөгөн сөздөрдү мен укканмын. Андан тышкары ошол мезгилде 3-чү чакырылышта дагы өзүнүн жаштыгына карабай, ал мезгилде жаш 38-37 жашында депутат болуп келген. Жаштыгына карабай ошол жерде дагы активдүү депутаттардын бири болуп, чындыктарды айтканга жетишкен. Андан кийин экөөбүз чогуу Ата журт партиясына кошулуп, ошол Ата журт партиясына дагы колдоп чогуу жүргөнбүз. Ал жерде дагы канчалаган иштерди жасап, ошол партиянын түзүмүнө дагы, ошол партияга канчалаган өзүнүн салымдарын кошкон. 2010 жылы ошол депутаттык тизмеден түзүлүп келип, өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой 5-чи созуктун депутаты болуп шайланып калды. Ошо шайлангандан келгенден кийин мезгилде ушул айтып, анча-мынча чогулуп калган кезде айтат эле ушул. Мен баары бир ушул алтын маселесин мен алып чыгамын. Ушул алтын маселесин Кыргызстанга кызмат кылсын. Ошол кыргыз элине кызмат кылсын ушул акчалар деген аябай жакшы сөздөр бар эле. Бирок ошол сөздөр аркылуу чындык эле ошол алтынды кумтур ишканасына ушул Кыргызстанга өткөзөм деп жүрүп, мына бүгүнкү күндө чындыкка жетпей, мына бүгүн камалып отурат. Мен айтамын, мындай Садырга окшогон жигиттер Кыргызстанда чындап эле аз деп айткым келет да. Бирок сиздер мына отурасыздар, сиздерде ошо колдогонсуздар, демек сиздер деле ошондой чынчыл адамсыздар. Бирок бетке айтып, ушуну айтып чыгып, өзүнүн өмүрүнү, же үй бүлөсүнүн, же туугандарынын ошол жабыр тартып калбасын дегенге карабастан ушул иштерге баргандыгы баардыгыбызга маалым болуп отурат да. Эми чындыгында чындык бар, чындык эч качан ийилбейт, сынбайт. Бирок бир кайсы күндөр келет. Биз Садырга ушул
ушул ишке ашпаса деле мисалгачы ушуну көтөргөн маселелерине, ушул кылган иштерине Кудай буюрса эртең чыгып калган болсо, балким ушул кайра жанданып, ишке дагы ашып кетиши мүмкүн толук менен. Ошол мезгилде кандайдыр бир Садырга ушул кыргыз элинин баатыры деген наам берип, ошону бардыгы ушул кыргыз эли колдоп берет деген мен чоң үмүтүм бар. Себеби менин досум Садыр ошол сыйлыктардан татыктуу, керек болсо андан дагы жогорку сыйлыктар боло турган болсо, баардык сыйлыктар ушуга татыктуу деп мен айткым келет. Эми жакында мына канчалаган мына ошо сотторго барып катышып аттык, соттордон канчалаган адвокаттар жүрүшүп, ушу ар кимиси өздөрү келип ошол жерге шуну биз жактайлы Садырды деп канчалаган адвокаттар чуркап жүрөт. Буларга дагы мен терең ыраазычылыгымды билдирип берким келет. Себеби дегенде ушул мен ойлойм ошол жакта ушул Садырдын чындыгы үчүн, ушул адилеттүүлүгү үчүн эле жүргөн адвокаттар деп эсептейм мен буларды, бул кишилерди дагычы. Булар дагы мен ойлойм бул аз күн калды. Сиздердин дагы ушул эмгегиңиздер бул сиздердин колуңуздарга тиет деген чоң үмүтүм бар. Эми мен сөзү кыскартайын, башка дагы сүйлөй тургандар көп болсо керек. Ошондуктан Кудай буюрса жакын арада ушу Садыр чыккан болсо, ошонуңузду баардыгыбыз чогуу ушул 50 жашындагы чогуу тойлоп, ошол чыгышы менен дагы куттуктап, жашынакай бир той үстүндө отурганга Кудайым жеткирсин деген сөз айттым. Рахмат сиздерге дагы баарыңыздарга. Рахмат сизге дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эрелердин жолу ыйык, эрелердин жолу бийик, бүткүл алам менен дайым турат колду куруп дейт. Ошол Мекенчил партиясынын жаштар канатынан түзүлгөн атайын биздин жаштарыбыз эрелер тууралуу көркөм ыр арнамакчы. Андан эмесе келиңиздер Мекенчил партиясынын жаштарын кол шааттап салалы. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү китебибиздин бет ачасына келген меймандар, ушул Мекенчил партиясынын жаштардан эне ыйыктап ушул жарык түндө болуп келген, ушундай баатыр инсанды алып келген энебизге биринчи рахмат айтып, энебизге таазим кылбасак бул чоң жаманчылык деп, ушу энебизге бир аз чарма жактан даярданып берейик. Анда эмесе бул бир жазып тартай алсак, ардактасак, төр берип барыштай алсак, адамбыз деп айтканда акыбыз бар. Энелердин ак сүтүн актай алсак, элесиңди бедер тутуп өсөргө, апекебай сүйбөптүсүң бекерге, сага деген ыйык сүйүмчүлүктөн азыр бүтүн арнап койгон Мекенге. Чындык издеп, эмнелерди кылбадык, саясаттан көп маалымат жыйнадык, баарын карап бир электен өткөрүп, чындык айткан Жапаровду тандадык. Өзүңдө канча арман бар, өзүң бар демек майрам бар. Дейиштеп сенин таманың, белгилеп кеткен пайгамбар. Акшоға жачкан жансың апа, Акшоға жачкан жансың апа, Мүнсыман назип жансың апа, өмүргө өмүр улаган толпоңдо өтөр шансың апа. Энем менин эң кымбатын сүйгөнүм, терип келем сизге талаа гүлдөрүн, булагамдын баарын алып койсо да ашып түшүп бир жумайып күнгөн.